Бисмиллахи-рахмани-рахим. Урматтуу мекендештерим, урматтуу кыргызстандыктар, биз Ак ниет аманат коомдук фонду жакшы билесиздер. Бүгүнкү күндө карантинге алынган бир нече айыл аймактарына, шаар тургундарына азык-түлүк продукттар жеткирүүнүн аракетинде жүрөбүз. Жакшы билесиздер. Буга чейин мен кыскача маалымат берип кетейин. Ушу Кызыл Туу айыл өкмөтүнө 120 миң сомдук ошол Кореядан, Россиядан, Москвадан чогулган аманаты 49.700 сом болгон. Бирок ага биз кошумчалап 120 миң сомдук 3 тоннадан ашык азык-түлүк алып кирип бердик. Андан мурун ошол эле Сузак айыл өкмөтүнө жана Карлар үйүнө жалпысынан Сузактагы ошол карантинге алынган айылдарга 100 миң сомдук азык-түлүк таркатканбыз. Андан мурун 5 миң маска кошулуп таркатылган. Андан кийинкече шаар тургундарына, шаарда буга чейин шаарда кызмат кылып, шаарда Кереше булактарына үй бүлөсүнүн жанын баккан, үй бүлөсүнүн тирилигин өткөргөн бир туугандарга дагы кече күнү, жада калса постелде жаткан бир туугандарыбызга жалпысынан мен отчет берип кеткем кимдер жардам бергени. Бирок 39.750 рубль акча жиналган. Биз ага кошуп кече күнү 80 миң сомдук шаардын тургундарына азык-түлүк таркатылды. Урматтуу мекендештерим, андан кийин мен дагы жардам бергендерди айтып кетейин. Малабеков Жанарбек Жалал Абад шаарынан 10 миң сом үй бүлөсүнүн атынан жардам берди. Жана Абдырашитов Майрамбек Ийниси экөө Москвадан 5 миң рубль акчасын жардам берди. Бүгүнкү күндө биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун элден түшкөн аманаты 25 миң рубль акчасы бар. Кудай буйруса иншалла дагы да чогултуп муктаждарга азык-түлүк камдап атабыз. Өзгөчө баса белгилеп кетейин, урматтуу мекендештерим, бүгүнкү күндө биз Ак ниет аманат коомдук фонду дагы кимдерге жардам берүүнү туура көрдүк. Бүгүн 8 апрель, 8 апрелде бүткүл саламаттык эмес, билим берүү министри ушундай буйрук чыгарган: онлайн аркылуу сабак өтүш керек, билим алыш керек окуучулар деп. Балким студенттер да бардыр, мен студенттер так маалыматым жок, бирок окуучулар сөзсүз бар. Мен ошол окуучуларга мүмкүнчүлүгү, мисалы жок, каражаты жок, баягы бирдик сала албаган, же болбосо телефонуна единица сала албаган, үй бүлөсүндөгү шарты оор болгон балдарга, жаш балдарга билим алам деген мектеп окуучуларына жана студенттерге бирдик салып берүү жагынан жардам берейин деп туура көрдүм. Урматтуу мекендештер, жаштар Кыргызстандын келечеги. Жаштар билим албаса, жаштар өнүп өспөсө, анда Кыргызстандын келечеги кайда? Ошондуктан мен бүгүнкү күндө дагы үйдө отуруп мына жакшы онлайн аркылуу билим алыш керек деп буйрук чыгарып койду. Бирок ошол онлайн аркылуу билим алайын десе, телефонунда бирдиги единицасы жок, ата-энесине айтайын десе, ата-энесинин дагы мүмкүнчүлүгү жок жаш окуучуларга мен бирдик салып берүүнү туура көрдүм. Андыктан кантип кайрыласыздар? Биз Ак ниет аманат коомдук фондунун WhatsApp номери бар: 705 менен 33 77 90. 705 менен 33 77 90. Урматтуу ата-энелер, чыныгы муктаж болсоңуздар, балдарыңыздар үчүн кайрылыңыздар. Балдарыңыздардын телефонуна эгерде онлайн аркылуу сабак өтүш үчүн мен жардам берүүнү туура көрдүм. Жаштарга биз жардам бериш керек. Жаштарга биз туура үлгү көргөзүш керек. Жаштарга биз туура багыт көргөзүшүбүз керек. Эртеңки Кыргызстандын эле эмес, дүйнөнүн келечеги мына ушул жаштар. Балким бул жаштардан эртең Кыргызстанды эле эмес, дүйнөгө салым кошкон жаштар чыгаар балким. Ошондуктан мен айтаар элем, президентибиз дагы буйрук чыгарып койгон, быйылкы жыл жаштарды, балдарды коргоо жылы деп. Ошондуктан негизи эле биздин Ак ниет аманат коомдук фонду жаштарга көп басымдуулук, балдар үйүнө, балдарга, жаш наристелерге көп басымдуулук жасап келебиз, көп андай көңүл буруп жардам берген аракет кылып келебиз. Ошондуктан мен айтып кетем, урматтуу ата-энелер, эгерде чындыгы балдарыңыздар билим алыш үчүн, бирок билим алайын десе онлайн аркылуу телефондо бирдиги жок болсо, түз кайрылыңыздар. Анан дагы баса белгилеп кетейин, башка жака колдоном, жөн эле телефонго акча салдырышым керек, андай мындай деген болсо, урматтуу мекендештер, ал жолго барбаңыздар. Бүгүнкү оор абалда бири-бирибиз менен тамашалашып, бири-бирибиз менен акыйнек айтышып, бири-бирибизге сын пикир айта турган абал эмес. Бүгүн жакшы билесиздер, бүгүн өтө оор абалда бири-бирибизге сын айтуунун ордуна жакшы жол көргөзө турган,
бири-бирибизге колдой турган, бири-бирибизге жакшы жардам бере турган абал болуп турат, көрүп атасыздар. Кудай кааласа күч биrdikte биз ынтымакташсак, биз күч биримдикте биз күч органдарынын жана медицина тармактарынын айткан буйруктарын так аткарып үйдө карантинде отурсак, медицина тармактары тыгыз жакшы иштешип атышат, көрүп атасыздар. Канчалаган бир туугандарыбыз кайрадан оорудан чыгып атканы бар. Бирок бул жагынан канчасы кайрадан ооруп калгандыгы бар. Бирок ошентсе да аракет кылып атышат, результат жакшы. Алар үчүн биз жардам берип үйдө отурайлы туугандар, жаш балдар, окуучулар, мектеп окуучулары. Менин атым Медер, фамилиям Сапарбаев, Ак ниет аманат коомдук фондунун төрагасы боломун. Түзмө-түз байланышыңыздар. Дагы бир телефонумду айтып кетейин бир жолу: 705 менен 33 77 90. Сиздердин урматтуу мектеп окуучулары, сиздердин келечегиңиздер үчүн Кудай буйрса биз колубуздан келишинче күрөшөбүз, колубуздан келишинче жардам берген аракет кылабыз. Түзмө-түз байланышыңыздар, билим алыңыздар. Үйдөгү бекер убактыңыздарды текке кетирбестен, туура эмес жакка колдонбостон, туура жакка колдонууну аракет кылыңыздар. Китептерди ачып, сабак окуп, билим алып, үйдө жөн эле интернет чукулап эле отура бербестен, татыктуу билим алайлы. Бир сонун бир шарт, мүмкүнчүлүк түзүлдү десек дагы жаңылышпайбыз. Ошону менен кошо, урматтуу туугандар мен сиздерге, окуучулар, дагы бир кыскача сунуш айтып кетем, суранып кетем. Ошол билим алып аткан маалда эле күнүнө жок эле дегенде жарым саат, 1 саат убактыңыздарды бөлүп, намаз үйрөнүүнү дагы аракет кылыңыздар. Намаз үйрөнүүнү аракет кылыңыздар. Бул намаз окуу ар бир адамдын фарзы. Адамда 5 фарз бар. Ошо 5 фарздын бири намаз окуу. Ошондуктан намаз окууну дагы аракет кылыңыздар, достор, туугандар. Ассаламу алейкум, тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Заманыбыз тынч болсун. Келечегибизде Кыргызстаныбызды гүлдөтө турган, Кыргызстаныбыздын экономикасын көтөрө турган, Кыргызстаныбызга чын дилинен, жүрөгүнөн өзүм дебестен элим деген жаш окуучулар чыкканды Аллах таалам насип эткен болсун иншалла. Ассаламу алейкум.